Постоянно человек сталкивается с противоречиями, с трудностями, с проблемами. И жизнь постоянно его испытывает, человек. Сможет ли он быть истинной, высокой личностью перед лицом вот таких сложнейших жизненных проблем? Кыргыз элинин элемес бүтүндөй дүйнө жүзүнүн сыймыгы болгон залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон айрылганыбызга туура 12 жылдын жүзү болду. Эгер тирүү болуп арабызда болгондо дагы далай гениалдуу чыгармаларды жаратып, коомго зор пайдасын тийгизмек. Бүгүнкү күндө жер шарындагы, жер планетасындагы жашоону, өмүрдү сактап калыш бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү адамдын милдети, кийинки урпактарга калтыра турган улуу нерсени биз бүгүн сактап калышыбыз керек. Ошол үчүн жаңыча ойлонушубуз керек деп элге чакырык таштаган да. Философ же журналистика боюнча илимдин доктору экен. Ошол киши сүйлөп атып айтты эле, Айтматовдун чыгармачылыгында кандайдыр бир магиялык күчү бар депчи. Биз анын сюжетин билебиз дейт. Мурда да бир канча жолу окуганбыз. Эгерде кайрадан отуруп Айтматовдун чыгармасын окуп баштасак, ал бизди өзүнө тартып кетет дейт да. Ааламды багындырган алып жазуучу Айтматовдун өзү дагы чыгармалары да гуманисттик идеяларга сугарылган. Ар бир чыгармасы бүтүндөй доордун көйгөйлөрүн чагылдырып, адамзатты улуулукка, жакшылыкка үндөп турат. Айтматовдун чыгармачылыгын баарын эле баалайбыз, бирок анын турмуштагы жашоосун мен өтө баалайм. Ал өзү кеңпейил болгон, айкөл болгон, жөнөкөй болгон, карапайым болгон, ала улуу кичиге бирдей мамиле кылган калыс болгон да. Мына ошол менен мен дайыма турмуштук дагы, илимий да байланыштуу болуп келдим. Ынтымактын данакери болгон жаратман жазуучунун чыгармаларын маданий мурастардын катарында аздектеп сактоо керек. Бул багытта Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту алгылыктуу иштерди аткарып келүүдө. Биздин институт жазуучунун атын алып жүргөн илим изилдөө институту болгондуктан бизде өзүбүздүн пландык иштерибизден сырткары ошол менен катар эле атайын ошол жазуучунун чыгармачылыгы боюнча бир 3-4 киши бар, Айтматов тааны боюнча иштей турган. Аларга да өзүнчө план бекитилет, ошо бир жыл бою тынымсыз иш жүрө берет биздики. Чыңгыз Айтматовдун ысымы бир улуттун же бир мезгилдин гана ысымы эмес. Бул ысым улуулуктун үлгүсү катары кылымдар бою уланып келе жаткан адамзаттык өлчөм менен бааланган сезимдин бийигинен орун алган ысым. Ал элибиздин улуу руханий таянычы. Биз Чыңгыз Айтматовдой даанышман, кемеңгер жазуучубуз менен сыймыктанып, тагдырыбызга ыраазы болушубуз керек. Чыңгыз Айтматов Кыргызстандын дүйнөгө берген эң мыкты белеги. Ал өзүнүн чыгармаларын эле эмес, кыргыз маданиятын, тарыхында бүткүл дүйнөгө таанытты. Бүгүнкү күндө андай чоң масштабта ойлонуп, Кыргызстан менен бүткүл дүйнөнүн ортосуна руханий көпүрө түзгөн жазуучулар дээрлик жокко эседесек болот. Да, он очень любил. Менин жашоомдо Чыңгыз Айтматовдун орду чоң. Мага анын бардык чыгармалары жагат. Мисалы, биринчи мугалимде адамдардын сабатын ачуу, жаштарды окутуу, эски менен күрөшүү керек деген идеялар берилип, ошолор үчүн күрөш жеңиш болсо, башка чыгармаларында улуулук, тереңдик жөнүндө ойлор камтылган. Чыгармалары Совет заманында жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү деп баса айта алам. Теперь все учатся. Меня комсомол послал в ваше имя. Кайталангы сыймыктуу жазуучунун бардык чыгармалары мактоого татырлык. Ар биринде терең маани, күчтүү ой камтылган. Дээрлик бардык чыгармасына тасма тартса болот дейт орус элинин көрүнүктүү кинорежиссеру Андрей Кончаловский. Я первый раз с ним встретился. Менин чыгармачылыгымдын, тажрыйбамдын артылышына Чыңгыз Айтматовдун салымы зор. Аны тааныган күндөн бери Айтматов мага өрнөк болуп келди. Анын таланты, адамгерчилиги, көсөмдүгү көптөр үчүн үлгү. Мени да дүйнө элине тааныткан анын калеминен жаралган биринчи мугалим чыгармасы болду. Бул тасманы мен 22 жашымда тарткан болчумун. Мына быйыл ага 55 жыл болуп отурат. Кереметтүү чыгармаларды жазгандыгы үчүн биз ага чексиз ыраазы болушубуз керек. Мой брат! Шыралы! Чыңгыз Айтматов согуштарында мыкты чагылдыргандыгы менен да өзгөчөлөнөт. Ал өзүнүн эрте келген турналар, бетме-бет, Жамиля Саманчынын жолу чыгармалары менен согуштун жексурлугун, согуш таласындагы кыргылдашкан салгылашуу менен эмес, тылдагы адамдын трагедиясы аркылуу да укмуштуудай көркөм айтып бере алган. Эй, люди, что ж мы стоим? Это же наша Шыралы! А Шыралы вернулся! Өзү бардагыдай таасир болбосо да Айтматовго арналган эл аралык форум жыл сайын өтүүдө.
төртүнчүсү 2021 жылдын 9-10 iyun gündörü Türkiye'de ötүүsü boljonууда. 176 dile çevrilen milyonlarca baskısı yapılan eserleriyle Kırgızistan'ı, Kırgızları, Kırgız kültürünü, tarihini tüm dünyaya tanıtmıştır. Türk önöktөштөргө, Türk тугандарга абдан разыбыз. Эми атабыздын чыгармачылыгын жазуучу катарында көрүп атат, сүйлөп атат. Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо быйыл 92 жашка чыкмак. Анын туулган күнүнүн урматына Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын алдында залкар жазуучунун эстелиги ачылды. Академик Ахматалиевдин демилгеси менен ошо эстелик жаралып, жасалып, анан бүгүн коюлуп атат. Улуу инсандын кемеңгерлиги кечекини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Окурман үчүн көп чыгармалар улам жаш өткөн сайын жаңы өңүттөн өзгөрүп турат. Адамдын адамдыгы башка бирөөнү ойлогондон башталат экен. Айтматовдун улуулугу ушунда, аны мындай улуту деген эмес, теги деген эмес, өңү деген эмес, адамдын бардыгынын тагдыры кызыктырган. Ошол эле Эдигей, бир ээн талаада жашаган карапайым адамдын тагдыры, же болбосо Абди Калистратовдун тагдыры, же айдоочу болуп иштеген Ильястын тагдыры. Айтор ушундай бир башкаларды көбүрөөк ойлогон адам ошол чыныгы адам экен да. Ошон үчүн адамдар да аны ойлоп жүрөт, адамдар да аны унутпай жүрөт. Өмүрдүн кереметтигин, жан дүйнөнүн бийиктигин даңазалоо менен бирге Айтматов адамдар адамдыктан кетпегиле деп маңкурт болуудан сактанууга чакырат. Анын жамандык кылба, зыян келтирбе, адам бол деген осуяттары али да кулагыбызда жаңырып турат. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп, адамдык асыл сапаттарды бийик сактоого чакырган улуу жазуучунун өлбөс чыгармалары элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө жашай берет. Кыял Шаршеева, Тимур Сыдыгалиев, Жума Кайрык.